Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине арналган эл аралык конференциясында театралдаштырылган этюдтар уюштурулган. Анда залкарлардын калемине жазылган чыгармалардагы каармандарды кезиктирип өткөн кылымдагы элдин жашоосунун сүртүмдөрүн көрүүгө болот. Бул жерде декоративный көрүнүш, жалпы композиция ушул чыгармалардын негизинде түзүлгөн. Ар бир чыгармасынан бирден декоративный үзүндү. Биздики осу бетме-бет чыгармасынан Исмайыл келиним, мен апасы ушундай бир көрүнүш. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук мамлекеттик филармониясындагы эл аралык конференция Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын үзүндүлөрү менен кошо Залкардын 95 жылдыгына арналган тасма менен башталды. Иш чаранын расмий бөлүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев ачып, куттуктоо сөзүндө алп жазуучунун жаратып кеткен эмгектери жасаган иштерине токтолду. Айтматов өз доорунун күрөө тамырын кармай билген залкар калемгер эл эмес, даанышман инсан болгонун айткан Нурланбек Шакиев улуу жазуучунун чыгармалары дайыма адамды адам болууга үндөрүн белгиледи. Чыңгыз Айтматов чыгармачылыгында дайыма баштан аяк адамдын бийик сапатын жана нравалык арулукту даңазалайт. Адам улуу качан адам болот деген улуу суроонун тегерегинде ой терметип, окурмандын да ойлонтуп толгонууга түртөт. Ошонусу менен алып калемгер ала тоонун гана эмес, ааламдын Айтматовуна айланган. Чыңгыз Айтматовдун экинчи түбөлүктүү өмүрүн алып жүрүү ар бир окурмандын милдети. Мындан улам калтырган бай мурасын, курган адабий сепилин уратпай кармоо негизги парыз. Анткени Айтматов Кыргыздын гана эмес, СССРден бөлүнгөн бардык эгемен мамлекеттердин улуу жазуучусу. Ал өз заманында коомдук саясий иштерге активдүү катышып, СССРдин Жогорку Советинин Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин бир нече чакырылыштарында депутат болгон. Мунун негизинде 2012 жылы Жогорку Кеңештин демилгеси менен КМШ Паада Чыңгыз Айтматовдун атындагы сыйлык негизделген. Сени тааныгандар жашап жатканда сен тирүүсүң деп Чыңгыз агабыз өз айткандай, ааламдын инсанын айланган Айтматовду тааныган, анын чыгармаларын окуган ар бир муун түбөлүк аны унутпайт. Себеби Чыңгыз агабыздын чыгармачылыгы түбөлүктүү. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, мен сөзүмдүн башында белгилегендей, биз Чыңгыз Айтматов менен Кыргыз эли ар дайым сыймыктанабыз. Залкар жазуучунун 95 жылдык мааракесине арналган эл аралык конференция КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын күзгү сессиясынын алкагында уюштурулуп жаткандыктан, жыйындын жүрүшүндө делегация башчылары өз куттуктоолорун билдирип, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары адамзаттын тарыхында өзгөчө ролду ээлегенин белгилешти. Он писал о добре, о человеческой памяти, о том, что нельзя терять совесть даже при тяжелой действительности. Айтматов жакшылык жөнүндө жазган, улуттун өзгөчөлүгүн бузууга каршы турган. Жазуучунун чыгармачылыгы Арменияда белгилүү. Анын бардык чыгармалары армян тилине которулган. Ал гуманизмди үгүттөгөн жана адамдын жана адамзаттын негизги максаты өз ичиндеги жамандыкты жеңүү экендигине чын жүрөктөн ишенген. Творчество Айтматова хорошо известно в Республике Армения. Почти все его произведения переведены на армянский язык. Он назван самым читаемым писателем в мире после Шекспира и Толстого. Айтматов Шекспир менен Толстойдон кийин эле дүйнөдөгү эң көп окулган чыгармалардын автору деп саналат. Анын китептери 830 жолу басылып чыккан. Алп адабияттын элеси китептерине жана ар бир окурмандын жүрөгүндө жашай берет. Айтматов биздин өлкөлөрдүн ортосуна тынчтыкты сактоо ишине татыктуу салым кошкон. Биз эл өкүлдөрү, улуу Айтматов өзү да жолдогон кайрымдуулук, тынчтык, достук идеяларын жайылтууга милдеттүүбүз. Которыми руководствовался в своей жизни и в своих произведениях великий писатель. Мааракенин жүрүшүндө КМШ ПАанын кеңешинин чечими менен Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкты филология илимдеринин доктору академик Абдылдажан Акматалиевке ыйгарылды. Аны менен кошо Жогорку Кеңештин чечими менен сыйлык ээсине 1 миллион сом да тапшырылды. Акматалиев ыйгарылган сыйлыкка ыраазычылыгын билдирип, Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы түгөнбөгөн кенч экенин, аларга изилдөө жүргүзүү тынымсыз уланышы керектигин кошумчалады. Быйыл Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата мамлекеттик деңгээлдеги бир катар иштер каралып, анын негизгиси жазуучунун туулган күнүнө пландалууда. Акылай Маратова, Талант Ашыров, Нью ТВ. На этом наша конференция, посвященная 95-летию Чингиза Айтматова, завершается.